Салам майымдар, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн ушундай болгон жыты дагы, даамы дагы, көрүнүшү дагы аябай сонун болгон рогаликлерди жасайбыз. Андыктан менин каналымдан алыстабай бирге болуңуздар. Каттала элек болсоңуз каттала кетиңиз, алдыда сонун рецепттер күтөт. Ал үчүн эң алгач эле 1 кг un, 200 г суу, 200 г сүт, 160 г сахар, 9 г көптүргүч, 3 дана жумуртка жана 60 г суу май жана табитке жараша ванильный сахар кошсоңуздар болот. Эң алгач эле түбү кургак мискага сүттү, сууну, жумуртканын жарымын кошуп алабыз. Жарымын бетин сыйпаганга алып коебуз. Жана сахарды, көптүргүчтү, суу майыбызды кошуп алып, бирдей массага келгенге чейин жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң алдын ала эленген 1 кг унубузду кошобуз дагы жакшылап илеп чыгабыз. Ушундай колго жабышпаган камыр болот. Бул камырыбыздын бетин жаап 1 саатка тыныштырып коебуз. 1 саат аралыгында ушундай болуп көтөрүлүп чыгат камырыбыз. Эми бул камырыбызды алып бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Таразага салып, ар бирин 40 граммдан бөлүп алдым. Андан соң ушундай кылып тоголоктоп чыгабыз. Эми рогаликлерди ушундай кылып жайып алып, тегерек кылып жайып алабыз дагы. Бир жак капталынан кесип чыгабыз. Ичине начинка салса да болот, начинкасы жок да жасаса болот. Мен начинкасы жок жасап жатам. Ушундай кылып бир жак капталынан кесип алабыз дагы, анан тоголоктоп коебуз. Ушундай көрүнүштө болуп калат. Болуп сонун болуп чыгат. Пышканда дагы аябай сонун болуп, боз болуп көрүнөт. Көзгө жагымдуу болуп, жумшактыгы дагы сонун. Баарыңыздарга сунуштаймын. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Жасалуу жолу дагы оңой. Бул рогаликлерди жасап алгандан кийин жок дегенде 1 саат, аз дегенде жарым саатка чейин камыр мындай көтөрүлгөнгө чейин тыныктырып алышыбыз керек. Ушундай көрүнүштө болот, кыздар. Баарын жасап алдык. Духовканын листине салып, калган алып койгон жумуртка менен бетин сыйпап чыгабыз. Андан соң духовкага жиберебиз. 180 градуста 25-30 минутада даяр болот. Өзүңүздөрдүн духовкаңыздардын кандай ысытат, ошого дагы карап, өзүңүздөр карап турасыздар. Ар бир духовка ар кандай болушу мүмкүн. Мен 180 градуста 25 минутта пиширам. Биздин рогаликлерибиз дагы даяр болду. Аябай даамдуу, жыты дагы сонун болуп пишти. Баарыңыздар жасап көрүңүздөр. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Жана менин каналыма каттала элек болсоңуз, сөзсүз катталганды унутпаңыз. Жана колголонду баса кетиңиз. Алдыда дагы сонун рецепттер менен көрүшөмүн. Баарыңыздардын тамагыңыздар даамдуу болсун.